1 апрелден баштап Кытай грантынын эсебинен Бишкек шаарынын жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун экинчи этабы ишке кирет. Алкагында 8 көчөнүн тилкелеринде жол иштерин жана бир көпүрөнүн курулушун баштоо пландалууда. Анын ичинде бул Октябрь районундагы Бектенов көчөсүндө толук реконструкциядан өткөрүү каралган. Бул жолдо өзүңөр көргөндө жол эле бар да, тротуар биянда да жок, тиянда да жок. Биянда суу өтчү арык да жок, сол жагында да арык жок. Ошону биз жөн эле бул техникалык абалына туура келген кылып салалык деген планыбыз бар да. Эч кандай биякта магистралдык жол болбойт. Бул эки эле полоса. Азыр турган жолду эле эки четинен тротуар салалык деген планыбыз бар да. Аталган көчөнүн курулушун баштаар алдында комиссиялык текшерүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында үй салуудагы айрым мыйзам эрежелерин бузуулар аныкталып, 103 объект бөлүнгөн чегинен муниципалдык жерге чыгып кеткен. Забор, пристройка, ар кайсы ушундай сыяктуу эмелер салып алышкан да. Бүгүнкү күндө ошолордун 66сына уведомление берилген. Мыйзамсыз курулуштарды муниципалдык территориядан бошотуп бергиле деп. Бүгүнкү күндө жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы тарабынан 66 үй боюнча сотко эме даярдалып атат. Материалдар даярдалып жатат, сотко өткөзгөн. Ал эми жергиликтүү тургундар буга каршылык көрсөтүшүүдө. Чоң мен айтайын да, чоң үйлөрдү саласыңар да ушу квартираларды бересиңер аларга. Алар мына силерди момту агытып жиберип атат бияка. Түшүнүктүү да. Дело в том, что есть ходящие номера, нам ни один документ не предоставили. В генплане моста нету, правильно? Я понимаю, мы приходим отчетов. Алардын пикиринде бул кууш көчө болгондуктан улам аны кеңейтүүгө мүмкүн эмес экенин белгилешет. Ошондой эле жашоочулардын айтымында бала чака үчүн кооптуу. Жана унаа кыймылынын көбөйүшү абанын булганышын шарттайт. Короо муниципальный көчөгө чыгып кеткен экен. Бирок кызыл китеби бар анын. Экинчиси чыкпаптыр. Эми булар магистралды тротуарды салабыз десе, ирүү мадрес эме салабы? Бир түшүнүксүз да. Бул маселе курчуп баратканда вице-мэр тургундар менен жолугуп, жашоочулар менен бирге жумушчу топ түзүүнү тапшырган. Вице-мэрдин тапшырмасы менен жумушчу топ түзгөнбүз. Жителдер менен чогуу. Анан баягы кандайдыр бир балким бир тротуарларды азайтабызбы, же бир ирригацияны сужение кылабыз да, мындайча айтканда баягы туурасын кичине осторун башкача карайбызбы деген ушундай рекомендациялар болду. Мэриянын укс тарабынан бизге бир кат келип түштү. Ушундай бир метрге баягы осту жылдырганга ичкерткенге бизде мүмкүнчүлүк бар деген. Бишкек шаарынын жол тармагын өнүктүрүү боюнча долбоордун экинчи этабы 2 жылга эсептелген. Бул убакыт аралыгында 5 көпүрө курулуп, жана жалпы узундугу 7 чакырымдан ашык 60 көчөнү оңдоо пландалууда. Бул иштери Кытай Эл Республикасынын гранттык каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Аталган долбоордон сырткары үстүбүздөгү жылы шаарда 10,5 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Ошондой эле 4 райондун 4 чакырым жолу оңдолуп, 50 000 чарчы метр чуңкур жумуштары аткарылмакчы. 50 000 квадрат метрге чейин ямочный жумуш аткаралды деп каралды. Ошолордун кайра көчөлөргө салынган знактарды, разметкалар, быйылкы жолдун жанагы коопсуз шаар долбоору боюнча дагы ошонун разметкаларын бүт жаңылатып берүүгө баарына шарт түзүлүп атат. Бул аракеттер борбор калааны көрктөндүрүп, жашыл шаарга айлантуу негизде көрүлүүдө. Бул максатта быйыл 15 000дей бактарак отургузулары белгиленди. Айнура Жанышева, Чыңгыз Талантбеков, ЭлТР, Бишкек.